Bizde Kırgızda algır kuştu, algır итти, жылкыны бардыгын аңчылыкка бирилип пайдаланган, ошону салбоон деген комплекс, жаңы комплекс пайдалануу жаныбарларды бирдиктүү, мындайча айтканда тандем кылып пайдаланган биздин классика болгондо биз ошону classical way of hunting, using hunting birds, hunting dogs and horses as a complex. Анан бул биз ошо дайыма биздин ички девизибиз бар, биз жанагы мылтык шандарга дайыма каршы чыгабыз да. Бул культурный наследие деп аталалар, боо тайгандарды мына сол тайгандарды биздин абориген эң бир 2000-3000 жыл болду да бул тайгандар. Indigenous Kyrgyz dog called taigan. It was selected 2,000-3,000 years ago. And our principle is not to use rifles or any firearms. Bizde ошо кийинки мезгилде Нарын областынын салбуруучулары да федерациянын мүчөлөрү. So we also have members of our federation in the Narin region. Анан биз дагы аракет кылып атабыз. Кантип биз биздин ошол 2000 жылдан бери келаткан ошо аборигендер пароданы тайганды сактап, биздин ата бабалар алгыр куштарды аңчылыкка туура колдонуп келген ушул мурасты сактап, муну спорттун түрүнө айлантып, бүгүнкү күнү биз толук спорттун түрүнө айлантып, муну биз ошо спорттук формада, спорттук улуттук спорт катары сактап, ошол мезгилде биз пароданы да сактап кала жатканбыз. Анан бүркүт салуу, өнөрлөрдүн өрчүтүп спорт катары сактап калып атабыз. So we decided to use sports in order to preserve the traditional hunting ways, because we now have developed some rules as in sports, and we can conduct competitions. It helps us to keep the breed of the animals and birds pure and preserve them as a variety. Bizde 2006 жылы биз салбурунду баштаганда Ысык көлдө 4 эле бүркүтчү калган. Азыр биздин бүркүтчүлөрдүн саны өзгөрүп, Нарында бирде бүркүтчү жок болчу. Мына Нарында азыр 5 бүркүтчү бар. In 2006, when we started this federation, there were only 4 eagle hunters in the Issyk region. Now the number has increased considerably. Now, a few years ago, we came to the Narin region where there were no people who used eagles for hunting. Now we have 5 of them. Биздин мурун аксакалдар бүркүт кармачыдан, анан аксакалдар жоголуп алардын өзү өтүп кетти, бирок биздин алардын өнөрдүн сактап калып, жалаң жаштар толуктады да. Мурун аксакалдар жалаң жаштар толуктады. In the previous decades, it were only the old men who used the traditional way to hunt. They all passed away, but thanks God, with help of this federation, young people filled their places, taken over this knowledge. Биз азыр Кыргызстанда эң популярдуу улуттун спорт салт катарындагы спорт катарындагы ошол эң популярдуу бүгүнкү күнү салбурун Кыргызстанда эмес, жекелен эл аралык деңгээлде чет мамлекетке да жакшы таанытып атабыз. Биздин мурасты, биздин өнөрдү, биздин мындайча айтканда философияны, жаратылышка болгон, коомго болгон, жашоого болгон көз карашыбызды биз азыр бүгүнкү күнү бир уникалдуу федерация болуп, ушу араб өлкөлөрү менен иштешип, батыштар менен тыгыз байланыштагы бүгүнкү күнү биздин Кыргызстандын жергесинде жана чет мамлекетке да чыгып ушу салбурунду кенен таанытып атабыз. So, thanks to our federation's activities, our traditional way of hunting became known only not in our own republic, but also at the international level. We work with traditional hunters of the Arab world, of the Western countries. So we do a lot of international activities as well.
Анан биз фонд Кристенсен менен иштешип атканыбыз 2 жылдын 2-жылы болду. Биз фонд Кристенсенден жардам алып жакшы кино тарттык. Муну аңчылыкка кандай пайдалануу боюнча. Анан экинчи дагы тапшырмабыз бар эле. Микрочип салдыруу, муну мыйзамдаштыруу. Мыйзамды чыгарганга катыштык. Мыйзам чыгарып, мыйзам боюнча жыйынтык. Биз мыйзамда ошо Микрочипти эмнеге? микрочиптерди бүркүттөргө, анан бүркүттөргө микрочип. So 2 years ago we started working with and we shot documentary about traditional hunting. And second part of this project was to Microchip. Yes. Биз бул нарынга кийинки учурда эме кылып атабыз. Биз бул жаңы мүчөлөр биздин федерацияга мүчө болуп кошулуп, биз анан бизде эл аралык стандартта мындай паспортты чыгарганбыз, тайгандык паспорт. We also invented Тайган бүркүт. It meets all international requirements. Бул болсо рождение. Арманча Жок, 5 бүркүт. 5. Азыр бир жерде 3. Тайган аябай көп. Тайган көп. Анан мына ушунун баарын Кристенсен фонду. We did all this job thanks to Christmas. Анан бизди азыр эме кылып атышат. Араб өлкөлөрү да колдонуп, биз эл аралык салбурун чоң коомун түзөлү деп атат да. Анткени бул жалпы адамга тийген таасири ушул бизге эң керек экен. Азыркы биз дагы издеп атканыбызда бир үлкен шейктер, мисалы үчүн Катар мамлекети колдоп, Средний Азияда ушу салбурундун борборун түзүп, мындан ары эл аралык деңгээлге чыгаралы, мунун маанисин көтөрөлү деп атат да. Биз анткени ата-бабалар аларда арабтарга тайганганымыз башка түрү куш салышат. Анан булар ушуну биз ооба силер кыргыздардыкы